Чоң рахмат. Албетте колдоп беребиз. Анан өзбек бир туугандарга да рахмат айтыш керек. Ушундай достук колун сунуп, Кыргызстандагы илим билимдин өсүшүнө, мындай реалдуу иш жүзүндө салым кошконго аракет кылып атыптыр. Бул абдан жакшы нерсе. Бирок эми бара-бара бир нерсени айтып коеюнчу. Биз дагы бирөөгө бергенди үйрөнөлүчү. Алган колдон берген кол жакшы деп коет. Астыңкы колдон үстүнкү кол жакшы деп коет. Азыр бүт эле грант алып ошого сүйүнөбүз, бирөөдөн жардам алуушуга сүйүнөбүз. Жок дегенде бир жакшы ниет кылып коелучу. Анткени Өзбекстанда, Тажикстанда этникалык кыргыздар бар. Ошолорго мектеп маселеси, мисалы мага бир жерде иштеп жүргөндө, маданият министрлигинде иштеп жүргөндө китептерди алып келип бериңиздер, Төлөгөн Касымбеков, Шыңгыз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков деп туруп келген. Бирок ошого дагы мамлекеттен каражат чыкпай койгон да. Ошого бир биз да жакшы ниет тилектерди кылалы, анткени кыргыз маданиятын, кыргыз тилин чет өлкөлөрдө да сакташ бул түздөн түз биздин билим берүү министрлигинин милдети да. Анан мисалы мына Хожо Абадта, Балыкчы деген райондор болсо керек, Андижанда, Ферганада, Наманганда бир топ эле бар, жагы Жизактыктардачы. Биз да ушундай бир жакшы ниет кылалы. Бул кошуналардын өрнөк ала турган нерсе. Болбосо мечитибизди, медресебизди арабтар куруп, анан тарыхый жайларыбызды реконструкциялаган түрктөр менен америкалыктар болуп, анан мектептерден бир кошуналарды куруп берип атканы бир жагы албетте мындай өкүнө турган нерсе да. Ошон үчүн жакшы ниет кылалы. Ушул жагын дагы эске алып койсоңуздар. Келечекте биз деле куруп берели аларга. Кыскача маалымат үчүн айтып коеюнбу? Уруксат берсеңиздер. Азыркы учурда ошо президенттин өкүлү Турцияга Ван провинциясына кетти. Ошо кыргыздардын кандай мукташтыктары бар, ошо китептер боюнча, мугалимдер боюнча. Анан буюрса ошо сиздерге кийин маалымат түрүндө беребиз.